Талас областынын Кара Бурабы районунда корукчу болуп иштеген Медетбек Жаманкулов 9 ай бою үй шартында багып келген аркардын баласын кече Набу уюмуна өткөрүп берди. Биз Медетбек Жаманкуловго байланышып, аркардын баласын кайдан таап алганын жана аны кантип колго бакканын сурадык. Көрсө Медетбек агай 2019-жылдын апрель айында тоого рейдке чыгып, ошол аркар кулжалар төлдөй турган учурда аларды аңчылардан коргош үчүн рейдке чыгып, ошол күнү ал төрөлгөнүнө жаңы эле 2 күн болгон энесинен адашып калган аркардын баласын таап алат экен дагы, аны ит куштарга жем болбосун деп үйүнө алып келип багып баштайт экен. Адегенде Медетбек агай аркардын баласына 3 айга чейин 1,5 литрден күн сайын уйдун сүтүн берип, андан соң 1 литрден сүт берип, жем чөп берип, колго кадимкидей мал жандыкка кошуп эле кадимкидей багат экен. Ага анын үй бүлөсү бардыгы жаш аркарга көнүп калганын дагы бизге айтып берди. Анан кече Набу уюмунун өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктин, Токой чарбасынын агенттигинин өкүлдөрү барып, аркарды алып кетерде Медетбек агайдын үй бүлөсү кадимкидей ич ачышып, баягы 9 ай бою баккан аркарды бергилери келбей, бирок айло жок өткөрүп беришкен. Ал тургай Медетбек агайдын жаш кызы, кичинекей жаш кызы кадимкидей ыйлагандагы Медетбек агай бизге жашырган жок, айтып берди. Белгилей кетсек, жакында эле Талас областында жергиликтүү тургундар башынан жаракат алып, башына ок тийип жаракат алган Илбешти кармап алышкан. Ал Бишкекке алынып келип, анын башына операция жасалып, учурда анын абалы жакшырып жатканы айтылууда. Ошондой эле Нарын областынын Жумгал районунда дагы карып калган Илбеш фермердин короосуна келип, андан соң кармалып, ал Бишкекке алынып келип, андан соң Набунун Ысык көлдөгү атайын борборунда азыр кармалып турат.